Трасса Балқаш, Қарағанды, Спасска. Қазақстанның Балқаш жолында үрей учурган кырсык орун алды. Анда 7 адам кырсыктан мерт кеткен. Унаа жолдон тайгаланып чыгып кеткен. Эркин Токойдун карчкырындай болуп жүрүшкөн. Эмандай болбойт. Не үчүн бандиттер бай жашаш керек тагын, жөнөкөй пешине тери менен жүргөн адам кедей жашаш керек. Мындан андай болбойт. Biz ушундай адамдарды жок кылмайынча коомду жакшылыкка барбайбыз. Ушундай адамдарды коомдон жок кылышыбыз керек. Целенаправленно, максаттуу түрдө. Баягы шакалдарды бирден терип тырс деп атып атат го. Кудда ошондой кылабыз. Мыйзам менен атабыз биз аларды. Чекеден атабыз ар бир коррупционерди. Коррупциялык схемалар атай түзгөндөр бар. Ошо схемалар баарын сындырабыз. Сен ойлобогула. Булар дагы эптеп эле бийликке жетип алышты. Анан ушул эптеп эле башкаларга окшоп бийликти кичине бир 2 жыл, 3 жыл, 5 жыл, 10 жылды отуруп гана кетишет. Андай болбойт. Biz убактыбыз текке кетиргибиз келбейт. Помогите! Кто-нибудь! Помогите! $4,500 чогулду. Буюрса да $35,500 калды. Кайрымдуулугуңуздарды токтотпостон бүгүн көрүп турган болсоңуздар сөзсүз түрдө ушул кызга ыхсан кылып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн 20-ноябрь 2024 жылга сөзсүз түрдө бир отчет кылып сиздерге айтам. Ушул кайрымдуулугуңуздардан жазбаңыздар. Аябай чоң бир суммаларды которуп, Алланын ыраазычылыгы үчүн токтотпогон инсандар бар экен. Барыңыздарга Алла ыраазы болсун. Бүгүн туруп ушул терминалга барып дагы да улантыңыздар туугандар. Ушул кыздын жакшы болуп кетүүсү үчүн. Кабат сен эми багың дагы бир жолу кайталап айтып берсең, 0554 00 70 84 эми банк номерим. Махаббат Б деп чыгат. Урматтуу эл журт, жардам берип коңуздарчы, кыйналып. Сураныч. Алла ыраазы болсун сиздерге. Ушинтип боорунан кан аралаш суюктуктар чыга баштаптыр эми. Кайдыр карабастан биз көппүз, миллиондогон, 100 миңдеген адамдар көрүп атат. Ошолордун арасынан бир аз эле каражат которуп кеткендер болсо деле, бир 100 миң адам бир 100 сомдон салып койсо да 1 миллион болот экен туугандар. Ушинтип токтотпосо, эгерде колуңуздарда көбүрөөк болгон болсо, анда көбүрөөк таштап койсоңуздар да ушул кыз үчүн жардам болот. Эгерде ашып кала турган сумма болсо, аны сөзсүз түрдө эжекебиздин айтуусу боюнча ушул башка ооруган муктаж инсанга өткөрүп берет эжекебиз өзүнүн колу менен. Анда бүгүн көрүп турасыздарбы, анда сөзсүз түрдө барып, терминалга барып, серикпестен туруп, ушул кызга ыхсан кылып кетиңиздер. Азыркы учурда туугандар махабаттын салмагы 43 килограммга жетиптир, арыктап. Келгиле, эми ушул кичинекей кызыбызды колдон келген жардамды берип сактап калайлы. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Казакстандын Борбор калаасындагы бул окуянын видеосу интернетте тарап кызуу талкуу жаратууда. Соода борборуна барып эс алып, кино көрүп чыккан жаштар тобун кире бериште жарандык кийимчен бир нече киши күтүп турган. Алар балдардан аскердик комиссариатка барууну талап кылышкан. Бирок жаштар баш тартканда күч колдонулган. Аскерге чакыруу декабрдын аягына чейин жүрөт. Казакстандын коргоо министрлиги өлкөнүн куралдуу күчтөрү 20 миң улан менен толукталарын билдирген. Укук коргоочулар аскерге ушинтип күчтөп алып кетүү адам укугун бузуу гана эмес, жоокер болом дегендердин көңүлүн калтыруу дагы экенин белгилеп жатышат. В Казахстане используется система старая советская. Азыркыга чейин Казакстанда ушунча баланы чогултуп, чачыңгырып, аскерге жөнөтө калуу керек деген илгерки советтик система бар. Бул акылсыздык. Анткенде Казакстандык коргойм деген сезим жаралбайт. Жогору жактагыларга эле кызмат кылуу, алардын үйүн, дачасын куруу, бекер жумушчу болуу гана амалы калат. Выступать в роли простой рабской силы. Аскер бөлүктөрүн мажбурлоо жолу менен толуктоо куралдуу күчтөрдөгү жетишсиздиктин далили болушу мүмкүн экенин талдоочулар айтууда. Бирок коргоо министрлиги андай пикирге караманча каршы. За последние 2-3 года Соңку 2-3 жылдан бери куралдуу күчтөрдүн баардык түрлөрүндө толуктоо 110-120%га жетүүдө. Эл каршы болууда деп жалпылап айтуу негизсиз. Айрым фактылар бар.
териштирүү жүрүп жатат. Есть отдельные факты, разбираемся. Казак армиясына ишенимдин кетишине аскерге кечээ эле чакырылып, ошол жакта тагдыры трагедияга айланган уландардын окуялары себеп. Адатта аскердик бөлүктүн командирлери алар өз жанын өзү кыйганын же кырсыкка кабылганын, казак армиясында эч кандай чоң сунуу жок экенин айтышат. Ербаян Мухтардын окуясы азырда эл оозунда. Аскерге соп-соо кеткен баланы жарым жылдан кийин үйүнө тайгаланып кетти деп чала жан абалда жеткирип коюшкан. Башынан доо кеткен Ербаяндын жактоочусу аскердеги башка да окуялар тууралуу маалымат чогултуп, мес болгонун айтууда. Дела до суда не доходят. По каким-то причинам, как в случае с Ербаяном... Иштер сотко жетпейт. Ербаяндын окуясына, мисалы, кафель күнөөлүү деп ишти жаап коюуга аракет кылышты. Дагы башкалардыкына унитаз же чатыр күнөөлүү экен. Мамлекет аскер жетекчилерин калкалап турат. Башкача түшүндүрүү мүмкүн эмес. Көйгөй бар, жаза жок. Наказания за это нет. Ал эми маселени ачык айтып чыккан блогерлер менен соттошууга аскердик мекемеде мүмкүнчүлүк бар. Казакстанда соңку 3 жыл ичинде эле тынч заманда аскердик кызматын өтөп жаткан 270тен ашуун жигит өмүрүнөн ажыраганын блогер Ринат Галямов айтып чыккан. Коргоо министрлиги аны сотко берген. Сот министрликтин арызын колдогон жок. Чего хотело добиться Министерство обороны? Коргоо министрлиги эмнени көздөдү? Ушунусу мага табышмак бойдон. Кыязы бизди коркутуп алабыз деп ойлошкон чыгар. Менимче ошол роликте балким башка коргоо министри керекпи бизге деп айтып жаткан сөзүмө министр теригип калган го. На самом деле нам нужен другой министр обороны. Адистердин пикиринде Казакстанга аскердик реформа керек. Келишимдик негизде кызмат өтөөгө мүмкүнчүлүк берилсе, аскерге барууну каалагандар өзүнөн өзү көбөйөт. Бирок азырынча өлкө болочок жоокерлерди мажбурлап чогултуу жолунда. Эй, сага ошогондар келип туруп, о, фураны көрдүңбү, тосуп калганын? Мияка кирем отам, ошо бажа карам отам. О, фуран тосуп калды да, сен аркаңдарда келип атат бардыгы. Мындай өчүс менен келгиле, биз деле турабыз. Умуш этпе өзүңө. Биз кетебиз. О, көрүп атасыңбы? Мына барып туруп, могул жерде фуран тосуп калды. Встречный менен барып туруп, фуран тосуп фура өтө албай да, андан кийин биз өтө албай атабыз. Кытайда экзаменден кулаган студент университеттин кампусунда бычак менен кол салуу уюштурду. CNN жергиликтүү полициянын билдирүүсүнө шилтеме кылып кабарлагандай, Кытайдын Иси шаарындагы университеттин кампусундагы кол салуунун натыйжасында 8 адам каза болуп, 17 киши жаракат алды. Кол салган адам жакында эле экзаменден өтпөй калып, бүтүрүү күбөлүгүн ала албай калган мурунку студент болгон. Ал кармалды. Полиция башка маалыматтарды бере элек.